Жолдошунун зомбулугунун жабырлануучусу Анара Айдарова турмуштан кыйналса да, балдары үчүн жашап келе жаткандыгын айтат. Каарманыбыз Баткен районуна караштуу Чек айылынын тургуну. Ал 4 баланын апасы. Зомбулукка мен биринчи балам төрөлгөндөн бери эле зомбулук азабын тартып жатам. Балам 7 жашта. Жаман сөздөр менен сөгүп, аброюна шек келтирет. Биринчи турмушунан анын баласы бар. Ошол баласын жакшы көрбөйсүң. Сен урасың деп мени уруштар болуп, бирок аны мен урбайм. Ал бала апам урат, мени жактырбайт деген сөздү деп койгонуна байланыштуу күйөөм мени жаман сөздөр менен сөгүп, көңүлүмдү түшүрөт. Бул үй бүлөнүн экинчи дагы бир көйгөйү жубайлардын жумушсуздугу. Анара айым бир канча ирет иштеп, каражат табуу аракетин көргөнүн айтат. Бирок жолдошу ага иштөөгө уруксат бербегенин, же өзү да иштебегенин айтып кейт. Мындан улам үй бүлөнү камсыздаганга каражат жетишпей, ортодо чыр-чатак көп чыгат. Кайнем аны иштетпейт. Бир жака иштеп келсе чакырып алат. Мен иштесем дагы аял үйдө отуруш керек, балдарды карап, иштегеним туура эмес деп күйөөмө туруктуу жумушу жок. Көп жерин айдалган. Өзү жакшы иштебеген, жоопкерчилиги сезбеген инсан. Мага кылган мындай мамилеге кээде чыдабай кетем. Бирок балдарым үчүн эмнеси болсо дагы чыдап жашоого мажбурмун. Бүгүнкү күндө коомчулукта Анара сыяктуу зомбулукка кабылган айымдарыбыз аз эмес. Болгону алар жашоонун мыйзамынан, куру намыстан улам, көйгөйлөрүн ачык айта албай жашырып келери талашсыз. Мындай аялдарга кыйынчылыктан арылууга жол көрсөтүп, кеңеш берүүгө даяр болгон психологдордун бар экени кубантат. Анан дагы аялдарга кеңешим өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Өзүңүздөрдү биринчи орунга коюш керек. Андан кийин бала чака, анан ата эне, күйөө болуп кете берет дальшечи. Биз өзүбүздү урматтабасак, сыйлабасак, башкаларды ошентип тепселей берет. Аял өзү энергичный болуш керек. Энергия жок болсо эркек сезет дагы, анан уруш ошондон башталат да. Күйөөсүнөн коркуп, кайын журтунан коркуп жүргөн аял заттарына, айымдарга айтарым, мага келе бериңиздер. Менин номерим 707 85 35 66. Ден соолук борборунда, ден соолук ордодо иштейм психолог болуп. Келе бериңиздер, жардам бергенге даярмын. Ал эми айымдарга дем күч, кеңеш берчү атайын борборлор жана өзүн өзү өнүктүрүүсүнө аймакта шарттар барбы? Же болбосо аялдарды коомго аралаштыруу максатында түрдүү багыттагы иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу аларга моралдык жактан колдоо болот беле? Деген суроо менен Канышай Ашимованы сөзгө тарттык. Белгилей кетсе, Канышай айым мыкты журналист, окутуучу, жергиликтүү кеңештин депутаты катары таанымал. Ошол эле сиз белгилеп өткөн зордук зомбулук маселесинде дагы анын алдын алуу үчүн зордук зомбулукка кабылган кезде айымдар кайда, кимге кантип кайрылыш керектиги боюнча атайын маалыматтар бар. Дээрлик 80-90% айымдардын колунда, жаш келин кыздардын колунда интернетке кире алган жаңы үлгүдөгү смартфон, телефондору бар экендиги талашсыз. Эгерде ошол айымдар убактысыны билим алганга, онлайн окуп, бизнес жасаганга, бала тарбиялоонун жаңы ыкмаларын үйрөнгөнгө, өзүнүн ошол укуктары жөнүндө өзүнүн убактысын туура багытка пайдаланса, ал инсандар, андай жарандар эч кандай зордук зомбулукка же кыйынчылыктарга дуушар болбойт. Баткен облустук милициясынын берген маалыматында 2021 жыл ичинде 286 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Ал эми 2022 жылдын 2 айында 27 учур катталган. Жыйынтыгында 286 жаранга убактылуу коргоо ордерлери берилген. Белгилей кетсек, коргоо ордерлери милиция тарабынан зомбулукка барган жана зомбулуктун жабырлануучусуна берилген атайын документ. Бул документти алган адам анын талаптарын сактабаса, кылмыш жообуна тартылат. Курсанай Азимова, Салам Медиа.